Ассаламу алейкум, урматтуу менин замандаштарым, амансыздарбы? Адамдын жашоосу аттуу программамды мен алып чыккым келди. Адамдын жашоосу эмес, жаштардын келечеги деп атап койсом деле болмок, бирок эмнегедир мен адамдын жашоосу деп атагым келди. Мен бул программа менен жаштарга кеңири кайрылгым келет. Же биз кетирген катачылыкты бизден кийинки жаштар же бизден кийинки коом кетирбесе экен деп алдын ала айткым келет. Бүгүнкү күндө заманыбыз күндөн күнгө өнүгүп, көңүлүбүз эмнелерди кааласа ошолордун баары бар болуп, көңүлүбүз каалаганды кылып калдык. Бирок негедир күндөн күнгө бактысыздар көбөйүүдө. Турмушунан ызапкы жеп кайгыргандар көбөйүүдө. Күчтүүлөр алсыздарга күчүн көрсөтүп, зордук, зомбулук кылгандар көбөйүүдө. Жаштарыбыздын арасында көпчүлүгү туура эмес жолдорго баскандар көбөйүүдө. Муну баарыбыз эле көрүп, билип, күбө болуп жүрөбүз. Интернеттерге кирип карасак, акылга сыйбаган нелер гана болуп жатат. Ушунун баары каяктан келип чыгат? Ушунун баары адеп, акылак жок, тарбиясыз үй бүлөдөн келип чыгат. Албетте биз өзүбүз тарбиясыз болуп чоңоюп калсак, балдарыбызга деле биз тарбия бере албайбыз. Ошол үчүн биз кетирген катачылыкты бизден кийингилер кетирбесе экен деп аракет кылсак, мен ойлоймун, бизден кийинки жаштар же бизден кийинки коом жакшы жашоо өткөрөт же жакшы жолго түшөт деп үмүт кыламын. Биз адам баласы жаш кезибизде, мындайча айтканда, бойдокчулук учурубузда кандай жүрсөк же кантип жашасак бактылуулукка жетебиз же бактысыздыкка жетебиз. Ушундай ойлор келбейт экен да биздин бойдокчулук учурубузда. Биз бойдокчулук учурубузда адам баласы каалаганыбызды кыла берет экенбиз дагы, бир ой менен жашайт экенбиз. Ушундай болуп жүрө беремин деген ойду кармайт экенбиз да. Жок, андай болбойт. Адамдын жашоосу мезгили менен өзгөрүп турат. Мисалы үчүн бир адам 100 жашка толгон болсо, 100 жаштын ичинде ошол адамдын жашоосу 4 жолу же 5 жолу өзгөрөт, сөзсүз. Жакшы жака же жаман жака. Кантип өзгөрөт? Адамдын жашоосу бойдокчулук убакта башка жашоо, турмуш кургандан кийинки убакта башка жашоо, турмуш кургандан кийин балалуу болосуң, арадан 20-25 жыл өткөндөн кийин балдарың чоңоюп бойго жеткенден кийин сенин жашооң дагы башка жашоо өзгөрөт. Андан ары барып 70-80 жаштан өткөндөн кийин карылык мезгил келет. Ошол карылык мезгилде жашооң дагы башка болуп өзгөрөт. Бирок кантип өзгөрөт? Ошол туштарда кандай жашоо көрөбүз? Жакшы жашоо көрөбүзбү же жаман жашоо көрөбүзбү? Албетте буга дагы өзүбүзгө өзүбүз себеп болобуз. Эми мен сөздү көбөйтө бербей кыскартайын. Бактылуу жашоо жана бактысыз жашоо. Адам баласы үчүн ушул эки нерсе биринчи орунда турат да. Бирок бойдокчулук кезде эч ким бул эки нерсени ойлобойт экен. Кантип мен бактылуу жашоого жетем же кантип бактысыз жашоого жетип калам деген ой келбейт экен.
Бактысыз жашоо кандай болот, муну баарыбыз эле билебиз. Бактылуу жашоо муну деле билебиз, бирок бактылуу жашоого жетиш көпчүлүк адам баласы үчүн кыйын маселе. Бул бактылуу жашоо мындайча айтканда табышмактуу жашоо. Бактылуулук бул эмнеде? Акчада, бийликте же абройдо эмес. Бардык адамдардан айырмаң болуп мейли асманда учуп жүр. Бирок жүрөгүң тынч болбосо, сен баары бир бактылуу эмессиң да. Миллионер болсаң дагы. Адам баласынын жүрөгү качан тынч болот? Жакшына адеп акылактуу, үй бүлөлүү болсо, үй бүлөсү бүтүн болсо, ошол адамдын жүрөгү тынч болот жана тынч уктайт. Биз ушундай жашоолорго канткенде жетебиз. Буйруса, кийинки видеолордо кеңири бөлүшөбүз. Азыр мен сиздер менен коштошомун. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.